Президент Садыр Жапаров Борбор Азия мамлекет башчыларынын консультативдик жолугушуусуна катышуу үчүн иш сапары менен Түркмөнстанга жөнөп кетти. Мамлекет башчы Түркмөн башчы шаарында 2 күндүк иш сапарда болот. Жолугушууда соода, экономика, энергетика, транспорт, коммуникация чөйрөлөрүндөгү региондук кызматташтык маселелери, ошондой эле коронавирус инфекциясы пандемиясына каршы күрөшүүдө биргелешкен чаралар талкууланат. Сапардын алкагында Садыр Жапаров аймактагы өлкөлөрдүн лидерлери менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Кыргызстандын расмий делегациясынын курамында Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев, Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Айда Касмалиева, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, экономика жана финансы министри Акылбек Жапаров, президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Дастан Дүйшекеев, Кыргызстандын Түркмөнстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Талант Султанов, ички иштер министри Улан Ниязбеков, энергетика жана өнөр жай министри Доскул Бекмурзаев, транспорт жана коммуникациялар министри Гүлмира Абдралиева, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев бар.